Саламатсыздарбы? Бүгүн силер менен биз багыныnkы сүйлөмдүн бир түрү өлчөм багыныnkы сүйлөм жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Силер менен мугалим Арыскелдиева Атыркүл Зарлык. Биз бул жерден бүгүн өлчөм багыныnkы сүйлөмдүн аны кайсы сөздөр аткарат экен, кайсы сөздөр сөз тизмектери өлчөм багыныnkы сүйлөмдү уюштурууга жардамга келгендигин силер менен чогуу кыскача күбө болобуз. Өлчөм багыныnkы сүйлөм багыныnkы байланыштагы кошмо сүйлөм тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү ойдун көлөмүн, санын, өлчөм даражасын билдирүү үчүн колдонулган багыныnkы сүйлөм өлчөм багыныnkы сүйлөм деп аталат экен. Аны канча, ошончо, канчалык, ошончолук деген сөз тизмектери колдонулат. Төө канча болсо жүк ошончо. Демек бул жерде дагы төө канча болсо деген өлчөм багыныnkы сүйлөмдүн милдетин аткарып жатат. Мисалдар аркылуу баштасак. Саам үчөөсү этичтик баяндоочу аркылуу да уюшулат. Мен сени жалгыз өнөтсөм, менин элимде эч болбосо экөө болсо, көпчүлүк элдин тагдыры алардын колунда болор эле деп берет. Андан кийин сайын сөзү аркылуу дагы колдонулат. Мисалы, Толгонай эже биздин канчалык мактаган сайын биз ал ишке каршылыгыбызды билдире албай келебиз. Билдире албай калабыз же болбосо. Демек, бул жерде дагы өлчөм багыныnkы сүйлөмдү билдирди. Толгонай эже бизди канчалык мактаган сайын тогузунчу класс ошончолук ийгилик жаратты деген сүйлөмдө дагы канчалык ошончолук деген сөз тизмектери өлчөм багыныnkы сүйлөмдү аткарганга жардамга келди. Демек балдар, биз силер менен бүгүн өлчөм багыныnkы сүйлөм тууралуу кыскача маалымат алдык. Ошондой эле ал кайсы мүчөнүн жардамы менен кайсы сөз тизмектери аткаргандыгын силер менен чогуу күбө болдук.